Бүгін 8 декабрда Кыргызстанда радио жана телевидение кызматкерлеринин күнү. 1958 жылы Бишкек студиясы 190 метр бийиктиктеги телемунара аркылуу ишке кирип, ушул күнү Кыргыз телесинде алгачкы берүү эфирге чыккан. Телеканалдын статусу мамлекеттик, улуттук, кийин коомдук болуп өзгөргөн. Ал эми 1931 жылы өлкөдө радио уктуруу боюнча республикалык комитет түзүлгөн. Ошол эле жылдын 19 декабрында алгачкы радио берүү оого чыккан. Башында радиодогу берүүлөр кыргыз, орус жана дунган тилинде чыгып турган. 63 жылдан бери Кыргыз телевидениясы өз багытында максаттарын жана милдеттеринен тайбай келе жатканы айтылат. Аны менен катар бул жылдар аралыгында аймактык телеканалдардагы өз ролун таба алгандыгы белгиленди. Аймактык телеканалдар уюшулду, телеканалдар иштеп жатат. Азыркы кезде аймактык телеканалдардын өзүнүн аткарып жаткан кызматы абдан чоң деп эсептейм, баа жетиксиз эсептейм, себеби алар турмуштун чордонунда жүрүшөт. Ошол эмне болуп атат? Көйгөйлөр болуп атабы, ийгиликтер болуп атабы, же дагы башка маселелер болуп атабы, элге жакын. Мындайча айтканда баягы канча дагы жеринен маалыматтарды тандай алышат, жеринен маалыматтарды бере алышат. Телеканалдардын арасында 2 жылдан бери регион телеканалда ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Бул жыл аралыгында телеканал автордук программалары жана объективдүү маалыматтар аркылуу өз ордун таба алды. Буга эл менен тыгыз иштешүүнүн натыйжасы себеп экени талашсыз. Бұл аралықта қаншалық біз игіліктерді жараттық, қаншалық кемшілдіктерге жол бердік, мұның бардығына ел тараза, ел сыншы. Бирок біз, Құдай бұйырса, өнүгүү жолында телетармактын жакшы жаңы мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу, элдер менен, эл журтубуз менен маалымат айдымында өтө бир жакын, жакшы бир мамиле куруу, ишеничке ээ болуу, бир элдин мамлекеттин өнүгүп өсүшүнө өзүбүздүн салымыбызды кошуу жаатында болгон мүмкүнчүлүктөрүбүздү пайдаланып атабыз. Мындан кийин дагы Кудай буйрса пайдаланабыз. Мен жалпы эле ошол Кыргызстандагы телевидение кызматкерлерин бардыгын, кесиптештерибиздин бардыгын бүгүнкү кесиптик майрам менен чын жүрөктөн өзүмдүн атыман жана телеканал, регион телеканалынын атынан куттуктап өтөм. Бул кесиптик майрам 1995 жылдын 23 декабрында өкмөттүн токтому менен бекитилген. Кошумчалай кетсек, Кыргызстанда 180ден ашуун радио жана 45ден ашык телеканал Юстиция министрлигинин каттоосунан өткөн. На телеканале «Регион» подводим итоги недели. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.